Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Ак Тилек Кургойдон баштап Дебуга чейин сунос иштери кандай жүрүп жатат? Кайсыл жерлер оңдолду жана кайсыл көчөлөр алынып тазалануу иштери уландууда, ошолор тууралуу көрүңүздөр. Бул видео сиздер үчүн болмокчу. Андыктан жакса лайктан басып колдоп туруңуздар. Мынакей Ош тазалык деп бул жерге да оңдолгон зданиясы. Бул жолдор дагы буйруса кеңейтилет дейт. Азыркы болуп жаткан иштер тууралуу көрүңүздөр. Ким атасын жакшы көргөн болбосо, алар кабырда тынч жатышты кааласа, ошо атасы ээлеп койгон жерлерди азыр эле бузуп коюңуздар. Сөзсүз мэриядан келип снос деп жазыш шарт эмес. Ого чейин эле буза бериңиздер. Эми ал чоң жолдорду ушинтип атат. Бул да бир эрк болуп калыптыр да. Бирок биздин кычык көчөлөрдө эми ушундай нерселер толуп турат. Кыяматта кантип жооп беребиз? Hiç kim girбейт мынаны буз депчи. Кошунага теңелбейли, айттык го. Бардыгы чыгып алган, уялбай калбаңыздар. Бардыгын ахирет керек эмес болсо, сизге эми керек эмес, сиз кирип коерсуң. Элдин мүлкүн ачып коерсуң, башка биреулер келип машина токтотуп коюшу мүмкүн. Ошо чыгып кеткен кошунаңыз машинасын коюп койсун ошо. Бирок ичиңиз ачышпай, ахирет үчүн чыгып кирип коерсуң. Анткени мындай деген хадис бар. Жаттап коюңуздар. Мен долема шиброн минал ард. Кимде ким бир карыч зулумдук кылган болсо жергечи, башка элдин мүлкүнө же кошунанын мүлкүнө кирип кетсе да, бир карыч. Түшүнөсүңөрбү? Тувика яумал кыяма, кыямат күндө сабал арады. 7 кабат жер менен оролот. Азап болот анда. Эселенип азап болот. Дүйнөдө оңойраак. Берарак кирсеңиз кичине тар болушу мүмкүн да. Мисалы 4 сотик жериңиз 2 сотик болуп кетти да, рез келечи. Кичине тар болуп калды, чындыгында кыйын болуп калды. Бирок эчтеке эмес, жашаса болот да ошо мененчи. А бирок кыяматта Алла Таала 7 кабат жер менен орогондо бул азапты көтөрө албайбыз тугандар. Эмнеге 7 кабат жер? Алымдар айтат. Жер мынол жерди ээлесе, мына партанын үстүндөгүдөй жер. Бул жерди ээледим деп элебегиле. Бунун 7 кабат жерине чейин ээлеп алдыңыз. Эч ким туннел кирип туруп астында бирөө жашабайт да. Болду сиздики болду алчы. Сиздин акылыңыз эмес, кирип алдыңыз ошол нерсени. Ошол абал келгенге чейин келиңиздер бошоткула. Бир эл аябай сүйүнгөнбүз, Ноокаттагы мына Кара Таштагы жер. Алла разы болсун, бир киши чыкты дагы ушу жолго асфальт кылып берейин дедим эле. Бирок эми асфальт кылыш үчүн кичине кеңирээк болуш керек экен десе, дамла чыгып туруп хутбада айтты жөнүндө. Элдер, ким атасын жакшы көрөт? Ким өзүн тозоктон куткарышты каалайт? Азыр жумадан чыгып решеткалар сындыргыла, песколокту жылдып чыгыргыла. Азыр менде бир шанс болот, паланчака бар, асфальт кылат, чыккан жериңерди чыгаргыла. Эгер ишенбесеңер, геймпланды чыгарсаңар, канча сотик жолго чыгат, бар ошолордун барды. Десе, чыкканда эле бисмилла деп 2-3 адам барып бузуп баштады эле. Калгандары бардыгы бузуп, ошо көчө ачылып кетти ошол жер. Ачылды, бисмилла асфальт курулду. Алла разы болсун, түшүнгөндөрүбүз бар экен. Келиңиздер ошол нерсени биз да кылайлы. Анткени
азыр мүмкүнчүлүк бар. Алла сактасын, биздин аталарыбыз кабырда жатат. Балким ол убактарда билбей кылып койгон болушу мүмкүн. Ошол азапты жүктөбөйлүчү. Эми ушундай адамдар бар. Бар жайга барып туруп, ошодон алып ал дегендер бар. Мындай элдин алдында оозун толтуруп сүйлөгөндөр бар. Бир ушундай окуялар болгон. Авария болуп кеткен, аксакал машинасы менен бирөөнү уруп өлтүрүп койгон. Өзү да өтүп кеткен. Келип ачуу күйгөндөр биз барып көмүп келдик, эми силердин атаңар туура эмес айдап, ушундай болду. Эми бир аз чыгымын чыгарып койсоңор болот. Бул авария болуп кеткен, машина карызда болчу. Мунун балдары калды десе, "Оона мазарды көрдүңбү?" Баласына айтып аткан сөзү. "Оона мазарды көрдүң да" депчи. "Ооба, ошол жерде жатат. Баары ошо менен сүйлөшөсүң. Мен айдаган эмесмин." Ушу сөздү арабызда айтып атат. Эми баары аралашып, "Кой ондой деп катуураак айтып коюсуз. Эми ортого түштү алсыз. Ука, сен башың тыкпай эле койчу" депчи. Ого капа болбойсуң ал нерсени. Бирок бул деген нерсе кандай болуп атат? Ата ахирети менен бизге ата болуш керек да. Дүйнөдө эле ата болуп туруп, эл көзүнө эле болуп, ал эми ахиретке барган убакта алардын ахиретине эстешибиз керек. Атанын неси калды? Ажылы калды, кылып коюш керек. Атанын орозосу тутулбай калды, тутуп коюш керек. Атанын карызы калды, аны кылып коюш керек. Атанын убагында ээлеп койгон жерлер болуп атабы, карап көр. Эгер акысы жок болсо, биракка жылып коюш керек. Бул зыян болгон болбосо, анткени алардын ахиретине пайда. Ким атасын жакшы көргөн болбосо, алар кабырда тынч жатышты кааласа, ошо атасы ээлеп койгон жерлерди азыр эле бузуп коюңуздар. Сөзсүз мэриядан келип снос деп жазыш шарт эмес. Ого чейин эле буза бериңиздер. Эми ал чоң жолдорду ушинтип атат. Бул да бир эрк болуп калыптыр да. Бирок биздин кычык көчөлөрдө эми ушундай нерселер толтурат. Кыяматта кантип жооп беребиз? Эч ким кирбейт мынаны буз депчи. Кошунага теңелбей айттык го. Бардыгы чыгып алган. Уялбай калгаңыздар. Бардыгын ахирет керек эмес болсо, сизге эми керек эмес, сиз кирип коер. Элдин мүлкүн ачып коерүң, башка бирөөлөр келип машина токтотуп коюшу мүмкүн. Ошо чыгып кеткен кошунаңыз машинасын коюп койсун ошо. Бирок ичиңиз ачышпай, ахирет үчүн чыгып киргизип коерүң. Анткени мунун деген хадис бар. Жаттап коюңуздар. Мен долама шиброн минал ард. Кимде ким бир гарыч зулумдук кылган болсо жергечи, башка элдин мүлкүнө же кошунанын мүлкүнө кирип кетсе да, бир гарыч. Түшүнөсүзбү? Тувиqa yawmal qiyama, кыямат күндө сабал арады. 7 кабат жер менен оролот. Азап болот онда. Эселенип азап болот. Дүйнөдө оңойраак. Берарак кирсеңиз кичине тар болушу мүмкүн да. Мисалы 4 сотик жериңиз 2 сотик болуп кетти да, рейс келечи. Кичине тар болуп калды. Чындыгында кыйын болуп калды. Бирок эчтеке эмес, жашаса болот ошо мененчи. А бирок кыяматта Алла Таала 7 кабат жер менен орогондо бул азапты көтөрө албайбыз тугандар. Эмнеге 7 кабат жер? Алымдар айтат. Жер мунул жерди ээлесе, мына партанын үстүндөгүдөй жер. Бул жерди ээледим деп элебегиле. Бунун 7 кабат жерине чейин ээлеп алдыңыз. Эч ким туннел кирип туруп астында бирөө жашабайт да. Болду сиздики болдумчу. Сиздин акыңыз эмес, кирип алдыңыз ушул нерсени. Ошол абал келгенге чейин келиңиздер бошоткула. Бир эл аябай сүйүнгөнбүз, Ноокаттагы мына Кара Таштагы жер. Алла разы болсун, бир киши чыкты дагы ушу жолго асфальт кылып берейин дедим эле. Бирок эми асфальт кылыш үчүн кичине кеңирээк болуш керек экен десе, дамла чыгып туруп хутбада айтты жөнүнө. Элдер, ким атасын жакшы көрөт? Ким өзүн тозоктон куткарышты каалайт? Азыр жумадан чыгып решеткалар сындыргыла, песколокту жылдып чыгыргыла. Азыр жерде бир шанс болот, паланчака бар, асфальт кылат, чыккан жериңерди чыгаргыла. Эгер ишенбесеңер, геймпланды чыгарсаңар, канча сотик жолго чыгат, бар ушундан барды. Десе, чыкканда эле бисмилла 2-3 адам барып бузуп баштады эле. Калгандары бардыгы бузуп, ошо көчө ачылып кетти ошол жер. Ачылды, бисмилла асфальт курулду. Алла разы болсун, түшүнгөндөрүбүз бар экен. Келиңиздер ошол нерсени биз дагы кылайлы. Анткени азыр мүмкүнчүлүк бар. Алла сактасын, биздин аталарыбыз кабырда жатат. Балким ол убактарда билбей кылып койгон болушу мүмкүн. Ошол азапты жүктөбөйлүчү. Эми ушундай адамдар бар. Бар жайга барып туруп, ошодон алып ал дегендер бар. Мындай элдин алдында оозун толтуруп сүйлөгөндөр бар. Бир ушундай окуялар болгон. Авария болуп кеткен, аксакал машинасы менен бирөөнү уруп өлтүрүп койгон. Өзү да өтүп кеткен. Келип ачуу күйгөндөр биз барып көмүп келдик, эми силердин атаңар туура эмес айдап, ушундай болду. Эми бир аз чыгымын чыгарып койсоңор болот. Бул авария болуп кеткен, машина
карызда болчу. Мунун балдары калды десе, "Оона мазарды көрдүңбү?" Баласына айтып аткан сөзү. "Оона мазарды көрдүң да" депчи. "Ооба, ошол жерде жатат. Бары ошо менен сүйлөшөсүң. Мен айдаган эмесмин." Ушу сөздү арабызда айтып атат. Эми баары аралашып, "Кой ондой деп катуураак айтып коюпсуз. Эми ортого түштү, ука, сен башың тыкпай эле койчу" депчи. Ого капа болбойсуң ал нерсени. Бирок бул деген нерсе кандай болуп атат? Ата ахирети менен бизге ата болуш керек да. Дүйнөдө эле ата болуп туруп, эл көзүнө эле болуп, ал эми ахиретке барган убакта алардын ахиретине эместешибиз керек. Атанын неси калды? Ажылы калды, кылып коюш керек. Атанын орозусу тутулбай калды, тутуп коюш керек. Атанын карызы калды, аны кылып коюш керек. Атанын убагында ээлеп койгон жерлер болуп атабы, карап көр. Эгер акысы жок болбосо, бир жака жылып коюш керек. Бул зыян болгон болбосо, анткени алардын ахиретине пайда. Ким атасын жакшы көргөн болбосо, алар кабырда тынч жатышты кааласа, ошо атасы ээлеп койгон жерлерди азыр эле бузуп коюңуздар. Сөзсүз мэриядан келип снос деп жазыш шарт эмес. Ого чейин эле буза бериңиздер. Эми ал чоң жолдорду ушинтип атат. Бул да бир эрк болуп калыптыр да. Бирок биздин кычык көчөлөрдө эми ушундай нерселер толуп турат. Кыяматта кантип жооп беребиз? Эч ким кирбейт мынаны буз депчи. Кошунага теңелбейли, айттык го. Бардыгы чыгып алган, уялбай калбаңыздар. Бардыгын ахирет керек эмес болсо, сизге эми керек эмес, сиз кирип коер. Элдин мүлкүн ачып коерүң, башка бирөөлөр келип машина токтотуп коюшу мүмкүн. Ошо чыгып кеткен кошунаңыз машинасын коюп койсун ошо. Ишиңиз ачышпай ахирет үчүн кирип коер. Анткени мындай деген хадис бар. Жаттап коюңуздар. Мен болама шиброн минал ард. Кимде ким бир гарыч зулумдук кылган болсо жергечи, башка элдин мүлкүнө же кошунанын мүлкүнө кирип кетсе да, бир гарыч. Түшүнтасыздарбы? Туви каямал кыяма, кыямат күндө сабан арады. 7 кабат жер менен оролот. Азап болот оған. Эселенип азап болот. Дүйнөдө оңойраак. Берарак кирсеңиз кичине тар болушу мүмкүн да. Мисалы 4 сотик жериңиз 2 сотик болуп кетти да, рез келечи. Кичине тар болуп калды, чындыгында кыйын болуп калды. Бирок эчтеке эмес, жашаса болот да ошо мененчи. А бирок кыяматта Алла Таала 7 кабат жер менен орогондо бул азапты көтөрө албайбыз тугандар. Эмнеге 7 кабат жер? Алымдар айтат. Жер мунул жерди ээлесе, мына партанын үстүндөгү жер. Бул жерди ээлесинде ээлебейле. Мунун 7 кабат жерине чейин ээлеп алдыңыз. Эч ким туннел кирип туруп астында бирөө жашабайт да. Болду сиздики болду. Сиздин акылыңыз эмес, кирип алдыңыз ошол нерсе. Ошол абал келгенге чейин келиңиздер бошот. Бир эл аябай сүйүнгөнбүз, Ноокаттагы мына Кара Таштагы жер. Алла разы болсун, бир киши чыкты дагы ушу жолго асфальт кылып берейин дедим эле. Бирок эми асфальт кылыш үчүн кичине кеңирээк болуш керек экен десе, дамла чыгып туруп хутбада айтты жөн. Элдер, ким атасын жакшы көрөт? Ким өзүн тозоктон куткарышты каалайт? Азыр жумадан чыгып решеткалар сындыргыла, песколокту жылып чыгыргыла. Азыр жерде бир шанс болот, паланчака бар, асфальт кылат, чыккан жериңерди чыгаргыла. Эгер ишенбесеңер, ген планды чыгарсаңар, канча сотик жолго чыгат, бар ошондон барды. Десе, чыкканда эле бисмилла деп 2-3 адам барып бузуп баштады эле. Калгандары бардыгы бузуп, ошо көчө ачылып кетти ошол жерде. Ачылды, бисмилла асфальт курулду. Алла разы болсун, түшүнгөндөрүбүз бар экен. Келиңиздер ошол нерсени биз дагы кылайлы. Анткени азыр мүмкүнчүлүк бар. Алла сактасын, биздин аталарыбыз кабырда жатат. Балким ол убактарда билбей кылып койгон болушу мүмкүн. Ошол азапты жүктөбөйлүчү. Эми ушундай адамдар бар. Бар, жайга барып туруп, ошодон алып ал дегендер бар. Мындай элдин алдына озуп толтуруп сүйлөгөндөр бар. Бир ушундай окуялар болгон. Авария болуп кеткен, аксакал машинасы менен бирөөнү уруп өлтүрүп койгон. Өзү да өтүп кеткен. Келип, ачуу күйгөндөр биз барып көмүп келдик, эмеслерин атаңар туура эмес айдап, ушундай болду. Эми бир аз чыгымын чыгарып койсоңор болот. Бул авария болуп кеткен, машина карызда болчу. Мунун балдары калды десе, "Оона мазарды көрдүңбү?" Баласына айтып аткан сөзү. "Оона мазарды көрдүң да" депчи. "Ооба, ошол жерде жатат. Бары ошо менен сүйлөшөсүң. Мен айдаган эмесмин." Ушу сөздү арабызда айтып атат. Эми баары аралашып, "Кой ондой деп катуураак айтып коюпсуз. Эми ортого түштү, ука, сен башың тыкпай эле койчу" депчи. Ого капа болбойсуң ал нерсени. Бирок бул деген нерсе кандай болуп атат? Ата ахирети менен бизге ата болуш керек да. Дүйнөдө эле ата болуп туруп,
эл көзүнө эле болуп ал эми акыретке барган убакта алардын акыретине эместешибиз керек. Атанын неси калды? Ажылы калды, кылып коюш керек. Атанын орозусу тутулбай калды, тутуп коюш керек. Атанын карызы калды, аны кылып коюш керек. Атанын убагында ээлеп койгон жерлер болуп атабы, карап көр. Эгер акысы жок болбосо, биракка жылып коюш керек. Бул зыян болгон болбосо, анткени алардын акыретине пайда.